Сиз туура жолду тандадыңыз. Инсан таануу YouTube каналы. Өзүбүздү жана балдарыбызды сындоону кантип токтотобуз? Сындоо пайдалуубу? Балдарыбыз кандай болсо, кантип ошондой кабыл алабыз жана өзүнө ишенимдүү балдарды кантип тарбиялайбыз? Кантип өзүбүздү кабыл алабыз жана өзүбүздү сындаганды токтотобуз? Бул видео өзүбүздү жана балдарыбызды сындоону жана башкаларга салыштырууну кантип токтотобуз ошол жөнүндө болмокчу. Негизинде сындоо биздин өзүбүздүн ичибизде пайда болот. Өзүбүзгө жакпай же жасаган иштерибизге канааттанбай, ичибиздеги сындоону токтотпостон аны сыртка чыгарып, жаныбыздагы адамдарды сындап баштайбыз. Сындоо бул өзүбүздү жана балдарды талкалоочу инструмент. Сындоо менен биз эч качан өспөйбүз. Сындоо менен салыштыруу өзүбүзгө болгон ишенимди жана өсүүгө болгон күчтү жоготот. Мисалы, ата-энеңиз сизди курбуңузга салыштырып, ал аябай кыйын, тамакты мыкты жасайт, мыкты, кыйын кыз деген бир сындоону айтып турса, сиз өзүңүздү кандай сезесиз жана ошондой сындоо менен сиз алдыга карай умтуласызбы? Албетте жок. Тескерисинче ал адамга болгон жек көрүү, капалануу, өзүңүзгө болгон сындоо күчөп кетет. Бир ишти жасаганда дагы, эгер дайыма сындай берсек, салыштыра берсек, бир ишти жасаганда дагы биз өзүбүздү бирөөлөргө салыштыруу менен, кызгануу менен жасайбыз, ошол иштин даамын дагы сезбей калабыз. Себеп дегенде бардыгына чындап өзүбүз үчүн жасабай, жөн гана бирөөлөргө көрсөтүү үчүн, бирөөлөргө салыштыруу үчүн жасап, ошол иштин бир даамын дагы сезбей калабыз. Балдарды сындоону жана салыштырууну кантип токтотом десеңиз, анда жооп төмөнкүдөй. Биринчиси, өзүңүздү кандай болсоңуз ошондой кабыл алыңыз. Өзүңүздү башкаларга салыштырууну токтотуңуз. Ар бир адамдын ар түрдүүчө өзгөчөлүгү бар. Мисалы, шахтёрлордун маңдайындагы чырагы бар деле, алар ошол чыракты сиз дагы маңдайыңызга тагып алгандай элестетиңиз. Башка бирөөнү карап, анын жашоосуна суктанып, ага өзүңүздү салыштыра берсеңиз, сиздин маңдайыңыздагы фокус сила деп коебуз го, ошол бүт бардык маңдайыңыздагы чырак ошол адамдын гана жолуну жарытып, тескерисинче ошол адамга кайра жол таап кеткенге көмөк көрсөтөсүз. Сиз маңдайыңыздагы жарыкты, фокусту өзүңүздүн ичиңизге, өзүңүздүн ааламыңызга жаратыңыз. Бар күчүңүздү башка бирөөнүн жашоосуну көрүүгө, ошого салыштырууга кетирип салбай, тескерисинче өзүңүздүн ичиңизге жарыкты жаратып, өзүңүздүн ааламыңызды таанып, өзүңүздү кандай болсо ошондой кабыл алып, ички сындоону, салыштырууну токтотуп, бардык убакытты өсүүнү өзүңүзгө буруңуз. Сен кыйынсың, эч ким чуркай албаганда сен чуркадың, эч ким жебегенде менин уулум жеди. Бул сөздөр менен балага мотивация берип жатам деп ойлойбуз да. А тескерисинче бул жерде дайыма тамакты жегенде да, бир ишти жасаганда да мактоо, салыштыруу менен гана жасап калат. Ал өзү чындап рахат менен жасабайт. Баланы мактоонун туура жолу баланын өзүн эмес, анын иш аракетини мактаңыз. Мисалы үчүн, кыргыз тилинен 5 алды дейли. Азаматсың, 5 алдың эмес, көрдүңбү уулум, кызым, эрежелерди мыкты жаттаганың үчүн, көп китеп окугандыгың үчүн мына кыргыз тилинен жат жазуунан 5 алдың. Бул жерде кыздын, уулдун өзү эмес, анын иш аракети макталып жатат дагы. Ал бала, кыз дайыма көп китеп окуганга, дайыма алдыга жылып умтулганга себепчи болуп беребиз. Эгерде биз салыштыра берсек, анда ал дайыма айланасына карап бир ишти жасай турган болуп калат. Башкалар чуркап жатабы, анда мен да чуркайын. Акылай директор болуп тур, мен дагы деле завуч болуп отурам. Элиза бөлүм башчысы болуп тур, мен дагы деле жөнөкөй мугалиммин. Өмүр бою ичинде өзүнү салыштырып жүрүп өтөт. Экинчиси, балдарыңыздын жана өзүңүздүн өзгөчө жөндөмдөрүңүздү таап, басымды, артыкчылыкты, бүт ошол маңдайыңызда турган жарык чыракты өзүңүзгө буруңуз. Башка бирөөнүн жашоосун караганга,
башка бирөөгө суктанганга эмес, кичинекей нерседен башталат. Бир күн кичине бир 20 бет китеп окуңуз, бир жакшы ишти жасаңыз, ошентип жатып сиз өзүңүздү шыктандырып, дагы да менин колумдан келет экен, мен жасай алат экенмин деген сизде ой пайда болот, шык пайда болот, аракет пайда болот. Майда нерселерден баары акырын майда нерселерден башталат. Мисалы, балдарыңыз аманбы? Ушундай сонун, ден соолуктуу, башкаларга окшогон жөндөмдөрү бар. Ушул нерселерге ыраазычылык билдирип, ар бир баланын өзгөчөлүк жөндөмдөрүн таап чыгып жазыңыз. Кээ бир баланын угуу жөндөмү күчтүүрөөк болот, же көрүү жөндөмү, же бат жаттап алуу, же өтө зирек, же бат чуркайт. Артыкчылык жактары менен иштеңиз. 20-25 жашында да бала ойлонбостон өз ордунун таппай калуусу толук мүмкүн, эгер дайыма салыштырып, сындоо менен жүрө берсек. Өзүнүн өзгөчө жөндөмдөрүнө ишенген адамдын ичинде өзүндө болгон ишеними бар болсун десек, анда ар бир балабыздын өзүнүн артыкчылыгына таап чыгып, ошого басым жасайлы. Жашоодо колубузда эч нерсе калбай калган учурда да өзүбүзгө болгон ишеним, өзүбүздүн ичибизге болгон күч болуп турса, анда кайра бат эле баарын жасап алууга толук мүмкүн. Экинчи кеңеш, оюңузда салыштырууну токтотуңуз. Оюңузда өзүңүздү башкаларга салыштырууну токтоткондо, сиз сырттан балдарды дагы башкаларга салыштырууну токтотосуз. Өзү негизинде салыштыруу биздин оюбузда болгондуктан, өзүбүздү салыштырып жаткандыктан балдарды дагы салыштырып баштайбыз. Ички эркиндикке чыгып, өзүңүздү сүйүп кабыл алганда, сырттан балдарды дагы сындаганды, салыштырганды токтотобуз. Баланын жашоосунда ата-эненин орду, коркунучсуз, бактылуу жашоону көрсөтүп берүү. Ар бир ата тегин жашоо мыйзамдарын атап үйрөтсө, апа көкүрөгүнүн үрпү жана үрп адаттарды үйрөтүп, жакшы мүнөз, көкүрөктүн үрпү менен жакшы мүнөз адаттарды калыптандырат. Колду кезеп, бул жака бас эмес, өз жолун коркпостон, өзүнө ишенимдүү басып кетүүгө көмөктөшүү. Ошондой эле биз көпчүлүгүбүз алдыбызда күзгү турса, ошол күзгүнөн артыбызды көргөндү жакшы көрөбүз да. Артыбызды эмес, бет маңдайыбызды көрүүгө өтө эле мүмкүн. Өткөн нерсе менен, бирөөнүн жашоосу менен эле жашабастан, өткөн нерсе менен айтып, ошондой капа болуп, ал ошондо ушундай сөздөрдү айткан эле деген ой менен, сөз менен эмес, бүгүндөн баштап күзгүдөн өзүбүздүн артыбызды эмес, өзүбүздүн бет маңдайыбызды көрүүгө өтөбүз. Сиздер менен мен Гүлнур Жапарова болдум. Эмки сабакта жолугушканча сак саламатта болуңуздар.